Азыр болсо бир кышта кайсы минустар чыкканын көрсөтө кетейин. Аз көрүп тургандай замок с виду нормальный, бирок мага өзүмө аябай көрүнүп атат да кайсы минустар кеткен. Биринчиден болсо, могу биринчи этаждын 4 аркасынын астына карасаңар куруп турат. Ошол жарылып кеткен да. Эмне үчүн жарылган? Башкалардын, үстүнкү этаждардын, үстүнкү башнялардын астындагы куруктагылар жарылган эмес. Анткени могу биринчи этаждын козыректору кыска болуп калган. Вода жок, тура эмес коюп калган да. Именно ошол стена менен кеткен. Анан суу билесиңер, бир кышта полностью жарып чыкты да. Ушулар жарылды. Анан үстүндөгү металлический эмелер бар эле. Короче, неокрашенный детальдердин бардыгы, крышанын астындагы неокрашенный детальдердин бардыгы дат басып, ошо дат басканда суу агып, стенканын баарын өлтүрдү да. Плюс азыр могу освещениялар кээделер ылдый, чоң шамалдан түшүп кеттир. В целом, короче, нюанстар бар. Азыр ошо нюанстар бардыгы жасалат. Оштон атайын полностью ушул замокты жасаган скульптор, декораторду келет бүгүн учуп, кечинде ошол жасап баштайт полностью. Полностью косметика кылабыз. Косметика деген освещениялар ордуна коябыз. Ушундай декоративный элементтердин баарын жасайбыз. Могу айнектер көрүп турасыңарбы, жасалган айнектер неудачно болгон, ошону алмаштырабыз. Жана бүт лишний нерселерди кесип туруп, полностью освежать этебиз, красить этебиз, короче, розовый замоктарды. Биринчи этажда тийбейбиз. Освещение кошулган, тоже силовой ток алып келдик полностью бул жактан. Силовой ток бияктын ичинде итальянский оборудование боло турган үчүн, чоң оборудованияга нагрузка кетет. Ошон үчүн бияктан отдельно бир линия тартырып келдик да. Тоже конкретно круглый суммага түштү бизге. Эртең освещение күйгүзөбүз, көрсөтүп берем да. Видео вообще кечинде эң катуу вид ачыла турган кечинде ачылат да. Еще крышалардын үстүлөрүнө флагтарды илебиз. Айленд деп, Кыргызстан деп, Талас деп. Ошо. Анан азыр подготовка болсо, общий ачылышына подготовка болуп атат. Дальше замоктун цехына барабыз. Цехте да жакшы көрсөтө турган нерселер бар. В целом ушундай. Анан буну серия кылып YouTube'да көрсөтөм. Азыр болсо на моменте открытия. Дагы подробныйраак историясын көрөм десеңер, эмне болгон, мен Instagram'на, TikTok'ума көрсөңөр болот, кандай стройка болгон, эмне болгон. Оштодо замогубуз бар, ошону строить эткенбиз, ошону курганбыз. Вот. Ошо Айленд скоро Кыргызстан боюнча, Бишкек боюнча эң кичинекей балдар үчүн сонун эмоцияларды ала турган жер ушу жер болот. Чоң мероприятиялар даярдап атат, цирк менен, кукольный театр менен, развлекательный компаниялар менен, ошол жакта коллаборация блогерлер менен кичинекей балдар үчүн жашоосунда эстен кетпес бир воспоминанияларды калтыра турган ушул жерде эме кылабыз. Мероприятиялар кылабыз. Конечно, экинчи очередь бул бизнес. Мероприятияга келип көрүп кетем дегендер үчүн бесплатно эле көрүшсө болот. В первую очередь эмоция берели, элдердин эстерине калайлы. Дальше чоң компания кылып курабыз, Кудай буйруса. Казакстанга, Өзбекстанда, дальше мирге, Кыргызстандан чыккан чоң компания болот. KFC, Макдональдс сыяктуу, бирок жалаң топовый мороженое боюнча. Азыр бул жакта жана мен келгенде бурчатка жок болчу. Азыр уже идеал болуп калыптыр да. Тягын коет, бул арт жакка сразу тоже рабочий зона, склад катары болуп кете берет да. Бул жактын бардыгычы. Полностью бурчатка кылып койдук. Артын көрдүңөр да. Негизи бул легкий конструкция менен замок курулган, жөн эле темирдин үстүндө сетка тартылып, анан мондай шыбак менен шабалган да. Анан үстүндө жана кирпич сыяктуу болуп турган, бул декоративный элементтер эле. Жөн эле. Все, идеал, ана ичине кирип көрсөтүп коеюн жерле. Сразу. Ичине киргенде чисто буйруса KFC, Макдональдс сыяктуу полный системаны коебуз. Буякта заказ бердиңби? 5 мүнөт, 10 мүнөттүн ичинде любой поток, объем клиенттерди обслуживать эткенге ушундай система курулат да, көрүңүз. Островок, аркы жакта зоналар бөлүнгөн. Вафельный мороженый, шариковый мороженый, жареный мороженый, бельгийский, короче, ошо гонконгский бүт мороженыйлар түрлөрүнүн дүйнө боюнча эң номер 1-дерди тандап келип чакып коебуз. Ошондо зоналар менен бөлүнгөн да. Плюс барчигибиз болот. Бар дегенде коктейль, молочный шоколад, ошонун баардыгын тартат, эме алат. Бул жактын освещениясын плюс дополнять этебиз. Бул жактын вода току тура эмес болуп калганда эми до конца акча жетпей калган, ачык айтканда. Крышадан болсо эме коюш керекпиз. Кара кагаз кылып, монолит кылып туруп, чтобы суу
бияктарга акпаш үчүн, нары кетиш үчүн ошондо жасайбыз. Примерно кечинде да свет күйгүзгөндө да көрсөтөм. Ушундай. Биздин ана логотипти көрсөтүп коеюн. Island деген логотип сонун болуп ийет да. Island. Жизнь это эмоции. Жизнь это эмоции. Анда эмесе следующий локацияга келдик, компаниясын, биздин Island компаниясынын жүрөгүнө келдик, сердцесине келдик. Бул деген производство, мороженыйлардын баардыгы ушул жерден даярдалат, замока, башка точкаларыбызга ошондой эле оптовый продажалар. Глобус Фрунзелерге ушул жактан даярдалып баштайт. Бул жерде аз пока ремонт болуп аткан кези, көп оборудованиялар келди, электричестволор өтүлдү, сантехника, эң важный нерселер өттү. Эми косметический ремонт, стол, мебель барды келип баштайт, ошондо башкача вид пайда болот. Бул болсо мурунку Сабинанын макарон чыгарган производствосы. Буюрса биз да Сабинадай андан да чоң компания болуп кете беребиз. Island компаниясы. Вот. Анан кийин бу жерде көрүп турасыңар, оборудование болсо Италиядан прямой келген. Булар основной оборудованиялардын бири, дагы дополнительный көп оборудование келет. Оборудование өзү эле биздики, допустим, буга чейин $120,000 кеткен болсо, азыр ачылыш үчүн дагы $60,000 кетет. Короче, вложениянын $180,000, $200,000 көбүнчөсү эле оборудование кеткен. Анткени оборудование бул ингредиенттерге, производственный, короче, конечный продуктка прямой влияет этет да. Номер 1 болом десең, оборудованияга, ингредиенттерге вообще аябаш керек. А замок болсо, бул по-любому как этикетка колдонулат да. Мындай айтканда эмоция берип, келип туруп продукт менен байлаш үчүн оборудование, ингредиенты, технология итальянский келет как раз бизге. Бул болсо чоң помещение, вообще лабиринт болуп кетет. Бул жака келсек 14-15 комната. Бул жакта полностью производственниктерибиз болот. Анан кийин Айландтын өзүнүн офиси болот. Бүт нерсе базабыз ушул жери болот да. Анан болсо так канча? Ачылышына канча калды? Примерно технический канча? 26 апрелге уже технический открытие болот. Айландта бирок ага чейин бул жерде работа кипит болуп баштайт да. Бир 4-5 күндөн кийин, 3 күндөн кийин уже жесткий жумуштар башталат. Анан постепенно көрсөтүп кетип берем, биякта эмне болду, кандай нерселерди коштук, канча акча кетип баштады. Анан кийин берде эң основной вопросторго жооп берип кетейин. Неге мынча көп акча кетти? Анткени айттым. Качественный продукт чыгарыш үчүн биз болсо итальянский оборудование алдык, итальянский полностью ингредиенттарды алдык, итальянец келип туруп технологияны коюп берди да. Ошол менен ошого көп кетти. Замоктун өзүн куруш үчүн полностью индивидуальный работа болчу, скульпторлор келип курган болчу да. Ошого көп кетти. Ошондой эле неге мынча көп убакыт кетти дегенде, биз болсо бир эле точканы ачып аткан жокпуз. По всему Кыргызстану, Центральной Азии, ошондой эле по всему миру чыгыш үчүн көбүнчө аябай жакшылап даярданып атак да. Оптом мода чыгыш үчүн бүт стандарттарга жооп бериш керек да. Ошон үчүн ошончолук даярдык көп болуп атат. Баягы рогатканы болсо болушунча чоюп атак, чтобы атканда учуш үчүн да. Кудай бурса уча турганда убакыт келатыр. Мен ишенем. Вложенный акча, вложенный нервтер, любовь вложенный. Ушунча кылган мээнетибиз, команданын, канча адамдын, инвестордун баары күткөн нерсе акталат деп ишенем. Анткени баардыгы на душе кылып атак. Жөн эле лишь бы деньги деп аткан жокпуз. Сонун кичинекей балдарга эмоция берейин деп, историяда калайын деп, городко сонун бир уголок жасап берейин деп, для детей. Сонун праздник кыла тургандай. Эми бир гана эле акча эмес, бу жерде калган нерсенин баарын кылайлы, акча по-любому келет да. Дүйнөгө, мирге в первую очередь надо отдавать. Анан аркасы келет. Акча башка проекттерден эле табабыз, көрсөтүп келатам го. Бирок ушул проект душа, жүрөгүмдү салган, душамды салган проект да. Ошон үчүн. Канча жылдан бери? Эми 5 жыл, 6 жыл болуп калды го, точно деле билбейм эми. Бирок замакты оюма келип, кылып баштагандан баштап 3 жыл өттү точно. 3 жылдан да көп болуп баштады. Ишенем буюрса номер 1 болобуз Кыргызстанда.
Центральный Азияда, Кыргызстандан чыккан чоң бир компания болуп чыгат. KFC, Макдональдс сыяктуу. Баарына сонун калсын. Кудай буйрса. 13 апрель 2024 жыл. Ремонт продолжается. Почти закончен деп айтсам болот. Мурунку видеодон кийин эме бүтө турган нерселер бүтүп атыр. Канча сомго бүтүп атыр? Келер калды. Ошон баарын айтып берейин, а? Биздики бизнес как она есть. YouTube'да более мындай баардык нерсени подробно айтып бере алам да. Ошо. Сразу азыр болсо, как раз бүгүн эмен установкасын бүттү. Как раз бүгүн болсо Rollstore турду. Rollstore деген аны Rollstavni деп коет да. Полностью 3 айнеке. Ошон установканы бүттү. И плюс бронированный дверь арткага. Биз былтыр эмнеге бүтпөй калганбыз? Былтыр болсо акча жетпей калган болсо да. Полностью замок уже $120,000 кеткенде бүтпөй калган. Еще дагы примерно предварительный расчет боюнча $60,000 кирип атат. Бирок $60,000 менен бүтөбү деген вопрос дагы элечи. Мына ногулар жасалды, Рободур деген компания жасап берди. Усиленный, антивандальный. Короче, автоматический бүт нерсе менен 219,000 сомго түштү бизге. Андан кийин болсо өзүңөр көрүп тургандай, азыр бронированный эшикти көрсөтөм го. Өзүңөр көрүп тургандай, азыр полностью биздин скульптор келип, бул жакты жасаган адам, художник, скульптор Айзека келип туруп, уже мо бузулуп кеткен жерлер бар эмес беле? Тура эмес водоотток болгон үчүн ошол нерселерди жасап баштады. Уже цементтен эмес, биз болсо бунусунда эмеден жасадык. Темирден, короче, чтобы водоотток менен суу тийсе да эчтеке болбой турганда болуп. Эми под замоктун стилине красиет болот, ошондой билинбей калат да. И карагыла, свет айбан күйдү. Свет болсо былтыр бүтүргөнбүз. Былтыр болсо вау болгон, бирок адамдын билесиңер да вау эффекти кете берет барган сайын. Мен кечке кирип берип, азыр болсо дагы ой болду да, дагы да картинаны идеальныйраак кылыш керек. Азыр свет боюнча да конкретно иштейбиз. Дерзкий кылып туруп свет боюнча иштейбиз. Крышалардын освещение, замоктун освещение боюнча. Анан кийин бир дагы чоң бир план бар, аны айтпай турайын. Ал болсо азыр акчабыз жетпейт, ал освещениеге жеткизгенге. Бирок скоро бир аз иштеп баштасак, акча чогултсак, ошону алып келебиз да. Ал эмне экенин кийин айтып берем кийинки выпусктарга. Instagram, TikToктон да көрсөңөр болот. Могул жерде плюс мына фишкалардын бири бар да, могул айнек. Кичинекей айнектер көрүп атасыңарбы? Ошол айнектерден свет күйүп туруш керек да, аябай яркий болуп. Бирок былтыр болсо ошонун рамкалары, рисунактары туура эмес чыгып калган, мага жакпай тургандай кылып чыгып калган. Могу замокты дешевыйраак көрсөтүп койгон да. Ошто жасаганда замокты жакшыраак көрүлгөн. Сонун цветовой гамма тандалганда бул жерде дешевыйраак кылып коюп туруп, ошондой эле по рамкам, по размеру болгон жок айнектин размерлеринде. Анан дагы бир идея айтып калдык, Утман. Үстүңкү айнектерге экран коелу да, ошол жерден жана сказочный силуэттер чыгып турат, гномдор басып кетет, ошондой элдер вау деп туруш керек да. Так. Полный экинчи этаждын краскасын освежать этип атат. Чтобы дагы насыщенныйраак цвет сонун көрүнүшкөн. Былтыр болсо Барби деген цветти тандагамбыз. Барби болсо трендте болуп аткан, кино чыкканда билесиңер да. Азыр болсо бир аз нежныйраак цвет. Барби эмес. Барби өтө розовый да, бунусу болсо бир аз нежно-розовый. А так освещение өзү идеал чыккан. Негизи крышаларды доработали. Ар бир крышага 3 прожектордон турган, көрсөңөр. Өзүнчө стеклянный эме крыша сыяктуу болгон. Бул баардыгы тынеке, ошто айткандай. Металл да. Бирок ошо туура освещение бергенде идеал көрүнүп турат да. Могул освещение магистралдан караганда деле эме жактан жасалып аткан, курулуп аткан үйлөрдөн караганда деле көрүнөт да, дерзкий болуп. И все познается в сравнении деген артистта жаңылып турса, жанында освещение намного лучше да. Освещение решает кечинде. Азыр болсо дагы бир идея деген эми план. Эртең болсо могу 2 столбторго үстүнө темир варт этип туруп, театральный освещение деп коет. Биринчи этажга беребиз. Биринчи этаж чоңураак болуп атат. Так. Вот. Еще ток боюнча. Могу освещениени көтөрүш үчүн өтө деле чоң эмес, бирок кийин оборудование келет го. Күчтүү итальянский оборудованияларда, торговый оборудованияда замокко тургандан кийин болсо, аябай күчтүү свет потреблять этиш керек болот. Ошол үчүн күчтүү силовой ток тартып келдик. Бул жака тоже нормально акча турду. Канализацияны тарттык. И брусчатканы да койдук. Брусчаттын кадрларын да көрсөтөбүз. Могуде незаконченный картиналар бар эле. Жыртык-мыртыктар, аркасы болсо да, замоктун аркасы болсо да эме болчу.
Короче, анча эмес көрүнгөн болчу да. Вот ошонун баарын бүтүрдүк. Азыр болсо конфетка болуп атат. Дагы бүтө турган нерселер болсо торговый оборудование алып келип баштайбыз. Мебель, ичиндеги почти бүткөн бүтүрөбүз. Аны кийинки выпускта айтып берем ичи боюнча. Ичинде освещение, точка, мочкалар баардык нерсе бүтөт. И плюс цехте болсо да оборудованиялар келип баштады. Проработкалар, кондитерлер уже баштады. Короче, жестко даярданып атак. 25 апрелде технический открытие кылып, буюрса ачылыш керекпиз. По ходу дагы не өзгөрүүлөр болуп аткан цифралар боюнча эмнелер болсо дагы айтып берем. YouTube каналда, Instagramда айтып берем, TikTokта айтып берем. Көргүлө. Анан кийин обязательно ар бир выпускты эртерээк чыккандан кийин көрүп, колокольчик басып комментарий калтыргыла, комментарийдин ар бирөөсүн окуп атам. Жооп бере турган нерсени жооп берем обязательно. Бирок окуп атам. Кийинки выпусктарда ошол комментарийлерди эске алып туруп жооп берем, Вот, анан точный цифралар боюнча $120 000 буга чейин кеткен, азыр $60 000 кирип жатат. Точный азыр команда иштеп аткан үчүн мен точный цифраларын күнүгө билбейм, мен отчетту көрөм. Ошо отчет боюнча да кийин ар бир нерсе канча кеткен деген айтып бере алам. Оборудование, замок, строительство, брусчатка баарын айтып бере алам да кийинчерээк. Ошо подписывайтесь, Султан Матиев, силер менен реальный бизнес, реальный жашоо как оно есть. Вот если ушундай выпусктар жакса, ушундай выпусктарда көбүрөөк тартабыз. Анан кийин отуруп бир тема боюнча айтып бер десең, инвестиция болобу, именно бул сфера боюнча бизнес болобу, ошол сфера боюнча айтып бер десең да, ошондо айтып берип. Это только начало, разгон алып атак. Так что лайк, комментарий, подписаться. Сиздер менен Султан Матиев, Island